кеңеште өзүн өзү таркатуу боюнча депутаттар кол топтой башташты. Бул маселе кийинки жумада күн тартибине чыгат деп дагы божомолдонууда. Талкуу платформасында бүгүн биз парламентте мөөнөтүнөн мурда жана өзүн өзү таркатууга негиз барбы? Эгер шайлоо болуп калса жарандар эмнени эске алышы керек деген темада сөз кылабыз. Бүгүнкү программанын коноктору Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев жана шайлоо мыйзамдары боюнча эксперт Медина Кутбердиева. Кош келипсиздер. Суроону сизге узаткым келип турат да. Депутаттар азыр өзүн өзү таркатууга кол топтоп, жетишерлик колдагы топтолду деген маалымат чыгып жатат да. Негизи өзүн өзү таркатуу кандай тартипте жүрүш керек мыйзам боюнча? Кайсы учурда өзүн өзү тарката алат? Негизи бул конституция боюнча деле биздин Кыргызстандагы мыйзамдар боюнча депутаттар жогорку кеңеш ошо өзүн өзү таркатууга укугу бар. Ал эми негиздемени болсо кандай негиздерди коюп атканын азыр биз окуй элекпиз, биле элекпиз. Анткени сиз айткандай кечээ кол чогултуп бүттү деппи же кол чогултуп атат деп маалымат тарады. Бирок ага чейин деле ар бир фракциянын лидерлеринен сентябрдын башынан бери сиздин кесиптештер суроолорду берип атпайбы депутаттарга? Тарайсыздарбы дегенде баардыгы макул болуп атышат, угуп атабыз. Анан жүйөлөрүндө айтып атышат, келерки жылдагы ошол президенттик шайлоо менен жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо бир убакытта болуп калып, ыңгайсыз жаралып калат, ыңгайсыздык бюджетке оорчулук келип калат эки шайлоо бир жылга болгондо дегендей себептерди айтып атышат. Мен болсо бул жерде кичине башкача багытында байкап атам да. Билесиздер, бизде аймактык административдик реформа өтүп атпайбы мамлекет боюнча? Айыл өкмөттөрү ирилештирилди, айыл аймактары, шаарлар ирилештирилип атат. Ошонун жыйынтыгында биз былтыр жалпы республика боюнча жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлаганбыз. Андан тышкары криминал менен күрөш, коррупция менен күрөш деген чоң мындай кампаниялар мамлекеттик деңгээлде жүрүп атат. Анын жыйынтыгы менен кээ бир депутаттар кызматынан, мандатынан ажыраган, кээ бирөөлөр өздөрү арыз жазып кеткен учурлар болгон, билесиздер, буга чейин жогорку кеңеште. Анан ал дагы ошол бир кандай десем, тазалануу процессинин бир жыйынтыгына келип калды логически. Анан эң негизгиси бул Кыргыз Республикасынын президентин жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилген. Мурун 90 депутатыбыздын 54-ü партиялык тизме менен, 36-сы бир мандаттуу округдардан шайланып келсе, азыр 90 депутаттын 30 көп мандаттуу округдардан шайланып келгендей кылып мыйзамдар өзгөртүлдү да. Талаптар өзгөртүлдү, талапкерлерге ал жерде көп өзгөрүүлөр бар. Ошол мыйзам кабыл алынып, күчүнө киргенден кийин, значит, ошол жогорку кеңеште ушундай деп чечим кабыл алып атышат го депутаттар. Биз таркап, ошол кандай десем, жаңы состав, жаңы жогорку кеңеш келип, анан мындан аркы мамлекеттин өнүгүүсүнө баягы шарт түзүп берүүгө бир мүмкүнчүлүк болуп атабы дегендей ой келип атат да. Бул жеке менин оюм. Бирок эми депутаттар азыр сиз айткандай келерки жумада жанагы топтогон колун ачыкка чыгарып, ортого салып талкуу менен өтсө, анда ошол жерде айтылаттыр, инициаторлор демилгели топ бар да, алар айтат пункттар менен эмне үчүн биз таркап атабыз мөөнөтүбүздөн мурда деп. Анан кандай шартта таркаш керек? 30 депутаттан кем эмес инициативный группа түзүлүш керек, кол чогултуп сунуш берилиш керек. Кабыл алуу токтомду жогорку кеңеш 60 депутаттан кем эмес, ал 3-төн 2-ден кем эмес болуш керек. Ачык талкуу болуш керек жыйында. Фракциялар жана координациялык кеңеш деген бар жогорку кеңеште, анын баардыгы карап чыгыш керек дагы. Анан чечим кабыл алынат. Эгер чечим андай токтом кабыл алынса, жогорку кеңеш депутаттары 5 күндүк мөөнөттүн ичинде президент мөөнөтүнөн мурда шайлоону дайындайт. Анан демейдегидей баягы кезеги менен келаткан шайлоо болсо 90 күндөн кем эмес, 100 күндөн ашпаш керек да. Шайлоо датасы указ чыккан күндөн баштап. Ал эми мөөнөтүнөн мурда кезексиз шайлоо боло турган болсо, баардык мөөнөттөр 3-төн 1-ге кыскарат. Бул айтып атканыбыз 90 күн эмес, 60 күндүн ичинде өтүп калат да шайлоочу. Үгүт иштери да ошондой кыскарат, жанагы документтерди тапшыруу мөөнөтү да кыскарат, каттоо мөөнөтү баардыгы ошо 3-төн 1-ге кыскарат.
Шайлоонун тартибине дагы токтолобуз. Медина айым сизге мындай суроо уzaткым келип атат да. Азыр депутаттар эмне жөө келтирет эми билбейбиз, бирок мыйзам алмашты, анан эки шайлоо бир келип калат экен деген жөө өзү мындай туурабы? Ушул жөө негизи юридикалык жактан күчү барбы же депутаттар кааласа эле таркап кете береби бизде? Мыйзам ошого жол берет да. Бул жакта мен Узарбек Казаевич айткандай, Узарбек Казаевич өзүнүн дагы оюн айтып кетти. Менин оюмча бул негизи абдан көптөн бери келаткан процесс десек болот. Өзүңүздөр билесиздер, 2021-жылы жаңы конституция кабыл алынганда, апрель айында референдумда кабыл алынып, ошо 5-май күнү кол коюлган. Ошол конституция боюнча президенттин ыйгарым укуктарынын мөөнөтү мындай деп белгиленген да, ошо переходные положенияда 2021-жылдын январь айында шайланып калган президент биринчи мөөнөтү деп, ыйгарым укуктарынын биринчи мөөнөтү 6 жылга эски конституция боюнча, анан экинчи мөөнөтү 5 жылга деп белгиленген да. Анан менин оюмча, өзүңүздөр билесиздер, ушул 2025-жылдын башында февраль айында мен жаңылышпасам ошол конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилген да. Анткени азыркы президент январь айында шайланганына байланыштуу Кыргыз Республикасынын президентинин шайлоонунда январь айынын акыркы выходной күнүнө, жекшемби күнүнө коюу боюнча. Анан кийин бул кандайдыр бир жактан алып көрсөк, бул мындай логичное решение десек болот. Анткени мурдагы мөөнөт менен санаганда президенттин мөөнөтү 7 жылга жакыныраак болуп кетет экен да. Анткени мурдагы мыйзамдын ченемдери боюнча октябрь айында шайлоо болуш керек эле, ошондо 6 жыл 10 ай болуп кетет экен да, мындай айтканда. Ошон үчүн ушул демилге чыгып конституциялык мыйзамга өзгөрүү кирген. Ошон үчүн жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоосу 26-жылы жана Кыргыз Республикасынын президентинин депутатынын шайлоосу бири-бирине мындай шайкеш келип калгандыгына байланыштуу кандайдыр бир логикалык чечим деп дагы айтсак болот. Бирок бул ошол мен ойлойм, жогорку кеңештин депутаттарынын өздөрүнүн кандайдыр бир эмеси болуш керек да, кабыл алынган чечими. Анан Узарбек Казаевич айткандай эле, жогорку кеңештин депутаттары өздөрүнүн өзү таркатуу жөнүндө чечим кабыл алса, аны ал толук кандуу ошол бизде колдонуудагы мыйзамдарга туура келет. Анан кийин мен ойлойм, өзүнүн мөөнөтүн кыскартууга кандайдыр бир өздөрү макул болсо, буга кандайдыр бир чектер жок деп ойлойм да. Өздөрү таркатууга боюнча демилге көтөргөндөр, анан эгер чечим кабыл алынып калса, кайра ошолор шайлоого катышканга моралдык укугу кандай болуп калат? Бизде тажрыйба болгон да, бирөөнүн айынан шайлоо болгон үчүн кайра катталбай калган, Ал эми баягы кандай десем, кайра шайлоо убагында бир себепкер болсо, ошо бир биздин жараныбыз ошол шайлоонун болбой калганына, ал кийинки кайра шайлоого катышканга укугу жок да. Эми бул жерде болсо жогорку кеңеш кайра шайлоо кылбай эле, бул жерде булар өздөрүн таркатып атат да. Анан сиз айткандай моралдык деген жактан эле жоопкерчилик болбосо, мыйзамда андай эле шарт жок да, мыйзамда. Мыйзамда жазылганбы кайра шайлоо менен мөөнөтүнөн мурда шайлоо деп? Бул эки ар кайсы. Кайра шайлоо деген мисалы шайлоо өттү да, анан ошонун жыйынтыгын чыгарып атканда, мисалы жанагы добуштарды сатып алуу менен биринчи орун алган талапкер кармалып калып, өкүлдөр билесиздер, иш козголуп, анан анын добушу жанагы 3төн 1-инен көп болуп калып, 33%дан көп болуп калыпчы. Анан шайлоону жокко чыгарганбыз. Анан кайра шайлоо өтөт да 2 жуманын ичинде. Ошол убакытка мисалы жаңы талапкерлер деле койсо болот, ошол катышып аткан талапкерлер да койсо болот, бирок ошол кимдин себепкер болсо ал кое албайт да. Ошондой эле бизде сиз айткандай практикада болгон, бир депутат өзүнүн арызы менен мандатын тапшырып берип кеткен. Жаныбек Абиров ачык айталы, элге түшүнүктүү болуш керек. Анан Ленин округунда, анан кийинки кайра шайлоого биринчисине катышкан жок, андан кийинкисине ошол жана кайра шайлоого келгенде Жаныбек Абиров туура айтып атасыз, ал арыз менен кайрылган бизге, каттоп берүү өтүнүчүн суранып. Анан биз каттаган эмеспиз. Эмне үчүн дегенде, ошол
шайлоо кайра шайлоо болуп атканын себепкеринин бири ал киши болгон да. Андай дагы бул жерде деле ошо андай дагы бар да. Эми аны азыр биз мындай алдын ала эч нерсе айта албайбыз. Эмне үчүн дегенде жогорку кеңеш эртең ал чечимди кабыл алабы, кабыл албайбы биз билбейбиз да. Анан эгер жанагындай инициативный группа деп айтып атабыз азыр. Кечээ деле ал мындай ачыкталып элек да, баягы инсайдерский информация деп эле чыгып атат да туурабы? Сиздердин кесиптештер маалымат агенттиктери чыгарып атат. Бирок жалпы коомчулук баары эле угуп атат, билип атат. Ушундай чогулуп калганын. Анан эгер эртеңки күнү ал демилгелүү топ өзүнүн сунушун жогорку кеңешке, палатага алып чыгып, талкуу болуп, анан чечим кабыл алышса, анан биз дагы ошого жараша кийин кайра шайлоону мөөнөтүнөн мурда шайлоо өтүп калса, өтүп аткан убакта ошол учур келгенде муну талкуулайбыз. Анткени бул боюнча азыр эле бүгүнкү күндө сиз айткандай коомдук мындай активисттер деп коебуз, блогерлер деп коебуз, коомдук саясий ишмерлер бар, мурун ушул депутат болгон аксакалдар бар. Алар өздөрүнүн пикирлерин жазып атышат байма-байчы 2 күндөн бери. Окуп атабыз го. Бул состав ким макул деп ошо өзүнүн мандатын тапшырып кете турган болсо, анда алар кайра шайлоого катышпаш керек жок дегенде моралдык укугун дагы кеп кылып атышат. Эми аны биз Борбордук шайлоо комиссиясы ал моралдык укук деген нерсеге таянбайбыз да, биз мыйзамдарга таянышабыз. Толуктап кетет элем. Ошол чын айтканда Узарбек Казыевич айткан нерсеге мен толук кандуу макулмун. Анан кийин бул жерде дагы биз ошо мөөнөтүнөн мурда шайлоо менен анан кайра шайлоонун түшүндүрмөлөрүн биз аныктап кетишибиз керек да. Мурдагы айтылган прецедент боюнча, Абиров боюнча, ал бир мандаттуу шайлоо округунан келген. Азыркы учурда эгер парламент өзүн өзү таркаткан учурда жаңы система боюнча шайлоо болот да. Кандайдыр бир жаңы жагдай, бул бир күнөөлүү киши десек болбойт да. Анткени жана конституциялык мыйзамда так белгиленген добуш сатып алуулар менен же администрациялык ресурсту кыянаттык менен колдонуу ошол кайта шайлоого алып келсе, ошондой адамдар кайра шайлоого бара албайт, катыша албайт депчи. А бул жерде бизде мөөнөтүнөн мурда шайлоо болуп атат. Бардык парламенттин бардык мүчөлөрү 90 депутаттын жаңы система менен, жаңы шайлоо менен келет да. Анда кошумчалай кетчү нерсе бул эми парламент 3 бутактын бири да. Мамлекеттик бийликтин бутактарынын бири, анан саясий орган. Ал жерде саясатчылар отурат. Анан алар саясий чечим кабыл алып атса эгер, анан өзлөрүнүн укугу да. Жанагы биз жүйөлөрдү айтып атпайбызбы, пункттардычы. Ал пункттардын бирөөсүн коюп деле чечим кабыл ала берсе болот да. Жүйө келтирбей деле кете берсе болот. Эми алардын чечими. Анан биз бир нерсени билишибиз керек, жогорку кеңештин депутаттары өзүнүн айткан сөзү үчүн, көтөргөн демилгеси үчүн, добуш берген үчүн эч кандай мындай последствиясы жок да, жоопко тартылбаш керек да ал үчүнчү. Менде мындай суроо пайда болду да, жана айтып жатпайсыздарбы, ошол демилге колдоо табыш үчүн 60-тан кем эмес адам добуш бериш керек депчи. Анан биз депутаттардын көбү менен сүйлөшсөк, чындыгында эле өзүнүз таркатууга каалабайт да. Бул программага да келгилери келбей коюшту көбү эле. Бирөө жок, ал жөнүндө сүйлөбөйм, аны мен каалабайм, анан жок деп мындай маанайлары жоктой да. Эми баары болбосо да биз байланышка чыккандар жарымынан көп окшойт. Анан менде мындай суроо пайда болду да, эгер ошо добуш берүүгө келгенде 59 болуп калса добуш, демек өтпөйт да. Өтпөйт. Анан кайра канча убакытта ошол демилгени көтөрүп чыгууга мүмкүн? Аны өзлөрүнүн жогорку кеңештин регламент жөнүндө мыйзамда жазылган болуш керек. Мен ал жагын окуп атырмын да. Ал жагын окуп. Демек бул маселе кайра кайта берсе болот да. Албетте болот, бирок өзүнүн мөөнөттөрү бар да. Мисалы 1 айда же 3 айда, негизи 3 ай беле ушундай болуш керек мындай нерсе. Окшош маселелерди көтөрүү боюнча мөөнөттөр. Мыйзам долбоордо. Ошо мыйзам долбоору бар го ушундай. Ооба, өтпөй калса, анан кайрасы үчүн кете 3 айбы. Эгер мисалы өтүп анан президент вето коюп кол койбой койсо, анда ошол президенттин баягы пункттарга каршы экенин жазып берет да. Ошолорду иштөө боюнча атайын комиссия түзүлөт. Анан иштеп кайра сунушталат. Эгер өздөрү добуш менен өтпөй калса, анда
кайра айланып келиш үчүн 3 айбы же жарым жылбы убакыт кетет да. Бул учурда президент бекемдеш керекпи? Баягы өзүнүз таркатуу боюнча чечимди депутаттар эгер кабыл алып калса? Президент указды жаңы шайлоону да коет, ошо менен бекем. Ошо менен. Бул жогорку кеңеш тарап кетти болот. Бизде азыр баягы коомчулукка биринчи маалымат чыгат эмеспи? 30 ноябрда шайлоо өтөт деп дагы белгилүү болуп атат да, айтылып атат. Балким ошол датада өтүп калышы мүмкүн да. Эми бизде Кыргызстан мындай компактный мамлекетпиз да. Анан баары эле ачык айрым жарандар деп эсептейм да кыргызстандыктардычы. Анан эч нерсе жашыра албайбыз да. Анан бул нерсени бүгүн эле чыга калган жери жок. Эгер эсиңиздерде болсо, сиз айтып кетпедиңизби? Парламентте ушул мыйзам өзгөрүүлөр сунушталгандан баштап эле кээ бир депутаттар сурап атты ачык эле спикерденчи. Биз бул мыйзамды кабыл алсак таркайбызбы, таркабайбызбы деп туурабы? Анан спикер деле, ошол лидер фракциялар деле айтып атышты. Жок, биз мөөнөтүбүздүн акырына чейин иштейбиз. Эч кандай шарт жок деп. Туура азыркы күндө мындай деле баягы сөзсүз эле таркап кетсин дегендей бир шарт жок да мыйзамда. Бирок таркабай койсун деген деле шарт жок. Таркайбыз десе деле өзлөрүнүн эрки бул депутаттардынчы. Анан муну ошондо эле талкууланып башташкан. Коомчулукта талкууланып аткан, саясий чөйрөдө талкууланып аткан, жогорку кеңеште талкууланып аткан, бизден дагы маалымат иретинде сурап аткан жарандарыбыз болгон, депутаттар болгон, кандай шарт болгондо тарап кетишибиз мүмкүн дегендей. Анан кээде ошол бизде кандай болуп калат, өткөндө бир 45 күн дегенде чыгып кетпедиби депутаттарданчы, 45 күндүн ичинде шайлоо болот экен деп. Ал каякта экен десем, көрсө жана регламенттин ичинде ушуну жазылып калыптыр да. Анан жогорку кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамда жазылып калыптыр, бирок биз шайлоону конституциялык мыйзам менен өткөрөбүз. Анан биз негизи ошо мыйзамдарды кабыл алып атканда конституцияга, конституциялык мыйзамдарга, кодекстерге каршы келбегендей шайкеш кылып кабыл алышыбыз керек да мыйзамдарды. Бизде бул жерде толуктап кетсем, негизи кандайдыр бир жана 30 ноябрь деп айтып калбадыңызбы? Кандайдыр бир парламент өзүн өзү таркатканда кандайдыр бир мөөнөт жок. Кайра шайлоо мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөзүү боюнчачы. Бирок 30 ноябрь деп менин оюмча ойлоп атат, анткени конституциялык мыйзамда ошол очередные выборы өз мөөнөтүндө шайлоолор ноябрдын эң акыркы жекшемби күнү өтүш керек. Анан кандайдыр бир кийин кайра дагы шайлоо болуп атканда кандайдыр бир суроолор болбосун деп мүмкүн ошол датага туура келтирип атышат. Бирок негизи кандайдыр бир сөзсүз жогорку кеңеш 30 ноябрда шайлоо өтүш үчүн өзүн өзү бул датага чейин таркатыш керек деген кандайдыр бир талаптар деле жок. Кайсыл маалда өздөрүн таркатышса, ошого ылайык мөөнөтүнөн мурда шайлоолор коюлат да. Өлкөдөгү саясий абалга байланыштуу 6-чакырылыш 6 жыл иштеди. 1 жыл ашыкча иштеди. Ал эми бул чакырылыш 1 жылга аз иштеп атат да. Ошон үчүн деле мындай ичинен мындай эме ыза барбаш керек депутаттарды. Бул эми кечээ бир талкууга ушундай барганбыз, дебатка десек, бул ал жерде айтылып калды ошо. Жаратылыш деле өзү баарын таразылап мындай теңдеп турат депчи. Анан негизи 2010-жылдан бери 5 жыл сайын болуп келаткан да дейт шайлоо. Анан ошо 6-сазов 6 жыл отуруп койтуп, мунусу 4 жыл отуруп койсо ошо менен тең келип калат дейт да, кайра 25-жылга келип калат шайлоо деп тамаша иретинде ушундай сөз айтылып калды. Айтсаңыздар, кайра мөөнөтүнөн мурда шайлоо болсо, азыркы депутаттардын канча пайызы келиши мүмкүн? Эми албетте муну көз ачыктык кыла албайбыз, бирок баягы прогноздор бар да. Бул көп жылдан берки байкоонун мындай жыйынтыгында бир 30% жакыны кайра шайланып келет. 60-70% парламент жаңыланып турат да. Эми бул табигый нерсе. Мисалы кээ бир аксакалдар өздөрү деле барбай коет шайлоого. Озурасына жарашачы. Жаштар, демилгелүү жаштар чыгат, жигердүү жаштар чыгат, алар шайланат. Ошентип баягы жаңыланып турат. Парламент ар бир шайлоо сайын жаңыланып турат да. 50-50 болсо дагы пайыз менен жаңыланып турат бул. Анан көбүнесе баягы мурунку сазыктан келген депутаттар тажрыйбалуу болот, кайра шайланып келгендерчи. Анан биринчи күндөн баштап эле алар сүйлөй баштайт, алар демилгелей баштайт ар кандай инициативаларды. Анан элдерге көрүнүп калат,
баягылар эле жүрөт дегендейчи. А негизи ошо жаңыланып эле турат. Ар бир шайлоодо жаңыланып турат. Анан бул 50%дан да көбүрөөк болот. Негизи ошо бир 60-70%. Жаңыланат, Айтсаңыздар, Кыргызстанда баягы мыйзам өзгөрдү, жаңы эреже, жаңы тартиптер менен шайлоо өткөнү турат да, эми алдыда болуп калса. Ушул шайлоо жаңы мыйзамдар таза өткөрүүгө баягы бизде эң чоң көйгөй добуш сатып алуу эмеспи? Ошого бөгөт кое алып, анан жарандар жаңы сапаттуу парламентти алып келиш үчүн эмнеге көңүл бурушу керек? Эми туура айтасыз, бизде азыр бир шайлоо мыйзамдарын одоно бузган пункттардан бул ошо шайлоочулардын добушун сатып алуу эле болуп калды. Баягыдай административдик ресурс деле жок, карусель дегендер жок, бюллетень ыргытып ийди деген жок, протоколду жазып ийди деген жок, өзгөртүп. Анын баары калган тарыхтачы. Бул бир эле ошол добуштарды сатып алуу. Эми бул жерде эки тараптын жоопкерчилиги да. Бул ошол шайлоого бараткан талапкерлердин жоопкерчилиги биринчи ирет. Анан шайлоочулардын жоопкерчилиги. Биз көбүнчө эле шайлоочуларга жүктөп коебуз акыркы убактачы. Эми добушун сатып атса эмне кылалы депчи. Андай эмес да, добушту сатып албаш керек. Ошол бараткан шайлоого бараткан депутат болом деген биздин эр азаматтарыбыз, кыздарыбыз мындай жоопкерчиликти сезип барыш керек да, таза барыш керек шайлоого. Анткени бул жогорку кеңеш мыйзам кабыл алуучу орган. Ошолор кабыл алган мыйзам менен жашайбыз. Жалпы кыргыз элин жашайт, кыргыз мамлекети жашайт ошо менен. Алар өкүлчүлүктүү да функциясы бар. Ошол жалпы өзүнүн эле добуш берген шайлоочулар эмес, жалпы Кыргыз Республикасынын жарандарын өкүлү болот. Мисалы эки жака чет өлкөгө чыгат, ал жерде өкүлү болот. Ошондуктан шайлоого бараткан талапкерлер өздөрү мындай жоопкерчиликти сезип, мындай абийири менен барыш керек да, таза барыш керек. Анан алар добушту сатып алам дебесе эле шайлоочулар барып эле эмне жакалап эле мага акча бер демек. Демек мыйзам менен добуш сатып алууну бөгөт кое албайбыз, Жок, коюлат. Биз добуш сатып алган талапкерлерди шайлоодон четтетип атабыз. Шайлоодон утуп алгандардын каттоосун жокко чыгарып атабыз. Кийин билинип калса дагы. Кийин билинип калса да мандатынан ажырап атышат. Ал боюнча мыйзам боюнча катуу талаптар бар. Бирок ошого жеткирбей, мен айтып атканым ошол моралдык жагында атпайсызбы, ошону жоопкерчиликти алыш керек да. Анан шайлоочулар эмнеге көңүл буруш керек? Шайлоочулар ошол талапкерлерди мындай кандай десем, ийне жибине чейин иликтеш керек. Талапкерлердичи. Ким бул? Мурун кандай кызмат кылган? Же болбосо жаш болсо ою кандай экен, максаты кандай экен, жүрүм туруму кандай экен? Мисалы жаңы чыгып аткан талапкерлерге. Мурунку талапкерлер депутат болуп, же болбосо бир саясий чөйрөдө, же бир бизнес кылып жүргөн, кандай десем, коомго таанымал адамдар болсо, алардын дагы тажрыйбасын караш керек, билимин караш керек, жүрүм турумун караш керек. Жалпы мындай жакшы жагын карап туруп, анан бул бизге азыр мындай болуп калды да. Мурун мектеп салып берем, көпүрө салып берем деп эмес беле. Эми анын баарын азыр аткаруу бийлиги аткарып атканын көрүп атышат да, баардыгы элечи. Бирок ошонтсе дагы ошол жердеги көйгөйлөрдү ошо аткаруу бийлигине коркпой жеткире алабы, айта алабы? Да, билимдүү, татынакай талапкер экен, бирок эрки жетеби деген да маселелер болуш керек да. Ошонун баардыгын карап, анан таза, татыктуу тандоо кылса, жакшынакай парламент шайланат. Бул парламент коомдун күзгүсү да. Коом бүгүнкү күндө кандай болсо, кандай талаптарды койсо, ошондой парламент шайланат. Башка жактан келбейт. Ошо арабызда жүргөн эле өзүбүздүн жарандар. Азыр чет өлкөдө жашап жүргөндөргө да чек коюлуп калбадыбы, жана 5 жыл Кыргызстанда жашап алса, алар шайлоого катышкан укугу жок болуп калды. Талапкер катары. Талапкер катары. Ошондуктан муну айтып атканым, ушул Кыргызстандын ичинде жүргөндөр эле шайланат. Ошолор эле келет. Эжекелер келет, агалар келет, инелер келет, карындаштар келет. Анан шайлоо өтөт. Анан эң негизгиси ошол саясий маданияттуулуктун деңгээлин жогорулатыш керек. Ошол саясатка бараткан уул кыздарыбыз, жигиттерибиз, айымдарыбыз. Кыргыз эли мындай көп эле шайлоолорду өткөрүп, анан парламенттин курамы да ар кандай болуп калат. Мындай сабак алгыдай деле болду, тажрыйба деле топтогондой болду, Бул жерде биз мурда жылы, өткөн жылы ошол добуштарды сатып алуу боюнча изилдөө жүргүзгөнбүз да. Анан кийин мурдагы система парламенттен дагы, саясий партиядан дагы талапкерлер болгон, жана бир мандаттуу шайлоо округунан да талапкерлер болгон да. Анан изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча биздин негизи эл өзү көнүп калыптыр да.
бул мындай чынын айтканда да бул талапкер бизге эмне кылып берет, бул эмне кылып берет, буну айткан негизи бул ооба тигинин баласы жакшы экен, тиги көпүрө куруп бериптир, тиги бирок буну биздин элдин аң сезиминде бул кандайдыр бир шайлоо мыйзамдарын бузуу экенин толук кандуу түшүнүшпөйт да. Бул бир. Анан жаңы өзгөрүүлөрдүн алкагында кандай өздөрүн алып жүрүш керек дегенде мен мына төмөнкү нерсени белгилеп кетмекчүмүн. Негизи ошол долбоор мыйзамга өзгөртүүлөрдү долбоор киргизип атканда ошол 3 мандаттуу округтар болуп атпайбы? Анан кийин ошол жерде жергиликтүү кеңештин депутаттарынын шайлоосундагыдай сыяктуу кылып эле ошо шайлоочуга 3 добуш берүүгө мүмкүнчүлүк берген дагы эме каралган да. Мындай бир округтан 3 талапкерге өзүнүн добушун берүү. Бирок мен ойлойм, ал кабыл алынбай калды, анткени ошол эле жанагы шайлоочулардын добуштарын сатып алууга кандайдыр бир түрткү болот деген себептер менен кабыл алынбай калды. Анткени шайлоочу өзүнүн бир тандаган талапкерине добуш бериш керек деп ойлойм да. Ошон үчүн ушундай калтырып коюшту го дейм да. Ошон үчүн бир эле мүмкүнчүлүк болгондугуна байланыштуу, өзүнүн округунан бир эле депутатты тандоого, шайлоого мүмкүнчүлүгү болгондугуна байланыштуу бул ойлойм мен шайлоочу эң биринчи учурда мына биякта айткандай талапкерлерге болгон чаралар күчтүү абдан. Бирок шайлоочуга болгон чаралар менин оюмча жетишсиздик да. 1000 сом штраф айып пул салынат, ал өзү дагы аны если он признается, ага ал айып пул колдонулбайт да. Ошон үчүн биздин эл көнүп калган да мындай. Ким жаман десе эле бийликте отургандар жаман депчи. Ошон үчүн ойлойм, бул шайлоого баратканда шайлоочулар абдан өзүнүн жоопкерчиликтүү менен катышыш керек деп ойлойм да. Ким канча сом берет экен деп сурабайбы? Анан шайлоо боюнча чечим чыгып калса парламентте кийинки эң чоң жүк силерде, иш силерде башталат да. Анан биринчи эле суроо округ түзүү. Буга чейин бизде бир мандаттуу округдан 36 округ болчу. Эми жаңы мыйзам боюнча 30. Демек бай ирилештирүү болот да. Ооба, бул тартиби мындай да. Президент ошо мөөнөтүнөн мурда шайлоону указ менен бекитсе, датасын бекитсе, ошол күндөн баштап 7 күндүн ичинде борбордук шайлоо комиссиясы жергиликтүү бийлик органдары менен макулдашылган округдарды түзөбүз да. Мисалы биз практика боюнча бул Баткенден башталат, Лейлектен. Азыр орточо эсеп менен 30 округду алсак 142 000 шайлоочу болуп атат бир округдачы. Анан плюс-минус 20% деген бар. Ошого жараша баягы округдар түзүлөт. Анан 30 округ түзүлөт. Анан кээ бирөө азыр айтып атышат, парламентте эле түзүлүп калды, биз бекитип койдук дегендейчи. Ал жок, борбордук шайлоо комиссиясы бекитет ал округдарды. Ал ошол шайлоо бекитилген күндөн баштап иш жүрөт ал боюнча. Анан жалпы сурап атышат, сиздердин кесиптештер да сурап атышат, ал эгер чынында эле ошо парламент жанагындай чечим кабыл алып мөөнөтүнөн мурда шайлоо болсо, сиздер даярсыздарбы деп. Биз даярбыз. Эмне үчүн дегенде, биз былтыр жергиликтүү кеңештин депутаттарынын шайлоону өткөргөнбүз, жалпы Кыргызстан боюнча. Ошондо жанагы жаңы технологияларды пайдаланганбыз, жабдууларды сатып алганбыз. Андан тышкарыда биз ошо келерки жылы жаңы шайлоо циклы башталат деп, парламенттик шайлоо, президенттик шайлоолор болот деп, ага алдын ала даярданышыбыз керек деп, биз быйылкы жылга республикалык бюджеттен акча каражаты каралган. Бизге керектүү жабдуулар дагы сатылып алынган да буга чейин. Анан азыр ошол жанагы жаңы шайлоо талаптарына ылайык, конституциялык мыйзамдын талаптарына ылайык биз дагы өзүбүздүн жоболорду кайра карап чыгып жай мезгилинде бекиткенбиз. Анткени биз мыйзамга ылайыкташыбыз керек да, шайкеш келтиришибиз керек. Анын баардыгы эле даяр, анан команда деле даяр бизде. Округдук шайлоо комиссиялар шайлоо бекитилгенден кийин түзүлөт. Ага чейин азыр бизде аймактык шайлоо комиссиялар бар. Участкалык шайлоо комиссияларды баягы мөөнөтүнө жараша биз быйыл жай мезгилинде алардын баарын бекиткенбиз. Анткени алар 5 жылга бекит. Анан 5 жыл мөөнөтү келген. Аны да кээ бирөө жазып атат, булар ошо атайын өзгөртүү кылып деп, андай эмес, мөөнөтү келген. Ошондуктан биз бекиттик. Анын баардыгын ошол жергиликтүү
кеңештердин сунушу менен алардан бекип кирет, андан кийин биз бекитебиз да. Анан муну айтып атканым, команда даяр. Анан жаңы өзгөрүүлөргө токтолуп кетсек, жанагы билесиздер, өткөн жылкы шайлоодо бюллетендер ошо ордунан эле басылып чыгат. Ошол колдонулат, ошол? Албетте ошол колдонулат. Анан бул дагы биздин шайлоочулардын конституциялык укугун ишке ашырууга мындай шарт түзүлдү десек болот мамлекет тарабынан. Мисалы азыр жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоосу өтүп кала турган болсо, былтыр биз дистанциялык участкалар түзбөдүк беле, республика боюнча 10 жерге. Азыр андай участкалар да түзүлбөйт да. Өзүнүн округунан тышкары, мисалы сиздин пропискаңыз кайякта? Бишкекте. Бишкекте экен. Сиз ошол күнү Ошто жүрсөңүз, мисалы, Оштон бир участкага барасыз дагы, өзүңүздү жанагындай биометрикалык идентификациядан өтөсүз. Өткөндө сиздин ушул Бишкектеги округуңуздагы бюллетень чыгып берет сизге. Ошол жерден ошол талапкерге добуш бересиз да, добушуңузду берип кете бересиз. Кечинде бул жерден аны дагы эсеп менен санап коет. Алдын ала арыз берип кайрылбай эле? Жок, арыз берип мурункудай, анан форма 2 толтуруп кереги жок. Форма 2 толтуруп, анан мени тиги учетумду убактылуу тиги жерге коюп коюңузчу деген эч кандай жок. Азыр эмки бүгүнкү күндөгү жанагы санариптик мүмкүнчүлүктөргө пайдаланып, ушундай шарттарды түзүп берип атабыз да. Азыркы жаңы система жергиликтүү кеңештерде колдонулган, бул барасың ошол жерден бюллетенди дароо чыгарып берет. Алдын ала баягы учкунга барып даярдап коймой жок. Андай жок. Ушу на месте эле ордунан эле бюллетендер басылып чыгат. Канча шайлоочу келсе ошончо бюллетен болот. Анан эгер жанагындай бир бюллетенди бузуп алса, туура эмес добуш берип алса, бир жолу алмаштырып алганга шарт болот. Анын баардыгы мындай мыйзамда көрсөтүлөт. Шайлоодогу эң өзгөчөлүктөр ушул, сиз атап өткөн бул жаңы шайлоодо колдонулат? Эми көп эле өзгөчөлүктөр. Мисалы жана шайлоо күрөөсү бар эмеспи? Мисалы мурун 100 000 сом болсо, азыр 300 000 сом. Анан мурун 5%дан жогору добуш алган талапкерлер өтпөй калса деле ал акчаны кайра кайтарып алчу да. Азыр кайтарылбайт. Депутат болуп шайланса деле кайтарылбайт. Ошол акча толугу менен республикалык бюджетке кетет. Партиядан коюлса деле, өзү коюлса деле бир баа, Ооба, партиядан коюлса деле, өзү коюлса деле бир сумма, жана 300 000 сом. Андан тышкары шайлоо фондунун мурунку жогорку планкасы 10 миллион сом болчу, ал 2 эсе көбөйгөн 20 миллион сомго чейин. Анан үгүтчүлөрдүн саны бир округда мурун 500 болсо, азыр 1000ге чейин көбөйгөн да. Ошондой, анан дагы өзгөрүүлөр бар. Эми анын талапкерлер эгер шайлоо боло турган болсо, сураса бизде айтып беребиз, бирок тренингтерди өтөт го буюрса. Шайлоонун алдында ар дайым ошондой тренингтерди өткөрүп келебиз да биз. Жаңы мыйзамдагы эң чоң мүмкүнчүлүк бул жана аялдар квотасы болуп атат да, ар бир округтан бирден аял депчи. Бирок эгер ошол бир округда аялдар көп талапкер болуп, эркектер аз болуп калган учурда кандай болот? Мисалы үчүн 2 аял анан 1 эркек болуп дагы калышы мүмкүнбү? Ушуну түшүнө албай койдум. Ушул аялдар квотасы деп эмнегедир ушуну 30%ке чейин аялдарды жеткизиш керек деген түшүнүк болуп калганда, бул гендерная квота десек болот. Мисалы бир шайлоо округунан аялдар көп болсо, 2 аял депутат келиши мүмкүн, бирок сөзсүз түрдө бир башка жыныстагы депутат келиш керек, эркек келиш керек. Мисалы мүмкүн биздин эмки парламентте 50% болуп калышы мүмкүн да. 60 аял, 30 эркек болуп калышы деле мүмкүн да. Ооба. Аны кантип кепилденет? Мисалы үчүн бир округтан эркектер көп, бир округтан аялдар көп болуп калса, 30тан ашып Жок, ал көп болуп калган эмес. Мындай туура кабыл алышыбыз керек. Добуш алгандардын саны. Ошо. Мисалы, добуш шайлоо бүттү дейли. Кечинде жыйынтык караганда эле ошол округда 3 айым 1-чи, 2-чи, 3-чү орунду алып калышы мүмкүн да. Ошондо 3-чү орунда турган айымга мандат берилбейт. Аркасында турган аз добуш алган эркекке берилет да. эркектердин арасынан эң көп алганда. Ооба. Анан же болбосо 3 мырзалардан 3-өө 1-чи, 2-чи, 3-чү орунду алып калса, анда айымдардан турган эң көп добуш алганына азыраак добуш алса да, мисалы 10 талапкер бар дейли. 2 айым бар, 8-өө мырзалар дейли. Анан 1-чиден 8-чиге чейин эркектер алса деле, 9-чу орунда турган айым келип, 3-чү орундагы мандатты алат. 10 добуш алса деле. 10 добуш алса деле. Анан ошондой эле ситуация, эгер 10 талапкер болуп, анын 7 айым, 3 мырзалар болуп калып, анан 7 тең көбүрөөк добуш алып коюшу мүмкүн да. Анткени бизде Элвира Сурабалдиева 1-чи орун менен эле чыкпадыбы, мырзаларды жеңип алыпчы. Анан 2-чи орундагы, 3-чү орундагы айымдар болуп калышы мүмкүн да. Ошондо эркектерге берилип калат да 3-чүсү. Бул деген
гендердик квота. Бул жанагы парламенттин деле трибунасында айымдарга, аялдарга эле дейт. Бул туура эмес айтылган сөз. Бул гендердик квота деп айтылат. Анан бул ошол бир жыныстын өкүлдөрү ошол 70%дан ашпаш керек. Дагы мындай суроо да, ошол эле мисалы үчүн 10 талапкер дейбиз. Онун 8-и эркектер, 2 аял, бирөө мандат алды. Анан ал сөздөр байланыштуу бир жыл мандатын тапшырып кетсе, тиги экинчи аял келе берет да кайра шайлоо болбойт да биздечи. Ал аял да кетип калса, аял жок калды. Же эркек жок калды дейли. Эмне болот ошол учурда? Вакант болбойт, эми парламент толукталыш керек да, бериле берет. Кимге берилет? Жок да. Жок, мисалы кийинки турган, мисалы айымдар кетип калса, кийинки турган эркектер болсо аларга бериле берет. Эркектерге берилет. Башка жыныстарга. Бизде конституцияда парламент 90 депутаттан турат да. 90ду толукташ керек. Киши такыр калбай калсачы, мисалы үчүн кээ бир округдарда 4-5 эле киши аттанып калсачы. Кайра шайлоо болот ал жерде. Анда кайра шайлоо болот. Жакшы, кызыктуу учурлар көп экен. Талкуу платформасында биз шайлоо, болжолдуу шайлоо тууралуу сөз кылдык. Мунун баары кийинки жумаларда депутаттардын чечимине жараша болот. Сиздер талкуу платформасын көрдүңүздөр. Бүгүн бизде конокто Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев жана шайлоо мыйзамдары боюнча эксперт Медина Кутбердиева болду. Аны мен Элизат Эркин тура алып бардым. Саламатта калыңыздар.